Бир кезде куткаруучу катары элдин оозуна алынган Египеттин күчтүү саясатчысы Абдул Фатах Сиси азыр такыр башкача чындыкка туш болууда. Экономика менен бирге анын популярдуулугу да азыр жабыркап жатат. Надя жесир аял жана анын 6 баласы бар. Ал гези сатып, эптеп жан багып келет. Ал Каирдин эл жыш жашаган аймактарынын бириндеги кичинекей жупуну батирде жашайт. Ал акыркы жолу этти 3 жыл мурун сатып алганын айтты. Мурда 2 же 3 долларга тамак жасай алчубуз. Азыр болсо 10-15 долларга чыгып кетти. Кээде уктабай коркуп кетем. Анткени кийинки күнү тамактын баасы дагы өсөрүн билем. Кедейди эч ким ойлобойт. Бизди эч ким көрбөйт. Президент Сиси бийликке келгенден бери эбегейсиз чоң инфраструктуралык долбоорлорго эбегейсиз акча бөлүндү. Каирдин кайсы жерине барбаңыз, эстетикалык көпүрөлөр курулуп, жолдор кеңейтилип жатат. Андан сырткары миллиарддаган доллар сарпталган жаңы борборду айтпай эле коелу. Сынчылар бул ыкма Египеттин каржылык ресурстарын соолутту деп атышат. Ал эми жактоочулар шаардын мындай тездик менен кеңейиши жумуш орундарын түзүүгө жардам бергенин жана бара-бара өсүүгө алып келерин айтышат. Экономика канчалык сынга алынса, Сисинин адам укуктары боюнча иштери да ошончо сынга кабылды. Мини 6 жылдан бери Британияда өз алдынча бозгунда жашап жаткан укук коргоочу. Ал дагы эле 2016 жылы Египеттин камераларынын биринде 1 ай камакта отурганын эстейт. Алар менин көзүмдү таңышты, колума кишен салышты. Мени белгисиз жакка алып барышты. Офицер мага кол көтөрдү. Ал мени жылаңаштап кыйнайм деп коркутту. Ал бул шайлоолор Сисинин оор саясатынын уландысы деп эсептейт. Египетте адам укуктары маселеси абдан кооптуу. Мен адам укуктарын коргогон жана адам укуктарын изилдеген адам катары өз ишимди эркин аткара албайм. Анткени куугунтукталам же кайра түрмөгө камалып кетем деп корком. Мамлекет мындай сындарды саясий сын пикир катары көрүп көптөн бери четке кагып келет. Каирде бардык жерде илинип турган баннерлер шайлоочуларды Сисинин жаңы мөөнөтү алдыда жакшы күндөрдүн белгиси деп ишендирүүгө аракет кылууда. Бирок египеттиктердин оюнда чындап эле бир нерсе өзгөрөбү деген суроо турат.